Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эрназар Акматалиев Казакстандагы мелдеште алтын утту. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча балбандар Казакстанда өткөн эл аралык мелдеште 6 медаль утту, 1 алтын, 5 коло. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш Тараз шаарында Динмухамед Кунаевдин жаркын элесине арналып өткөрүлгөн Эрназар Акматалиев 70 кг салмакта алтын медаль утса, Азим Абдыкалыков 57 кг салмакта, Алмаз Мамбеков 61 кг салмакта, Аден Сакыбаев 70 кг салмакта, Өмүрбек Талайбек уулу 74 кг салмакта жана Орозобек Токтомамбетов 74 кг салмакта коло медаль тагынган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Манас эл аралык аэропортунун аймагында Манас бажысынын жаңы административдик имаратынын курулушунун башталышына капсула салуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун төрагасы Манасбек Самидинов өз Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анда төрага мындай деген: жаңы административдик имараттын курулушу бажы кызматынын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган жана имарат заманбап технологияларды киргизүүгө, кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана эл аралык стандарттарга жооп берген кызматтарды көрсөтүүгө мүмкүндүк бермекчи. Объекттин курулушун 2023-жылдын жай айларында бүтүрүү күтүлүүдө. Ал бажы көзөмөлүн жакшыртууга, процедураларды тездетүүгө жана тышкы экономикалык ишмердүүлүктү колдоого багытталган бажы инфраструктурасын стратегиялык өнүктүрүүнүн бир бөлүгү болуп калат. Долбоорду ишке ашыруу Манас бажысынын потенциалын бекемдеп, анын мамлекеттик бюджетке бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыздоого ролун жогорулатат деп билдирген төрага Манасбек Самидинов. Милиция алып баруучуларды урган Илимбек Исраиловду кармады. Бишкекте өткөн Facebook пати кечесинде алып баруучу жигит менен кызды микрофон менен урган активист Илимбек Исраилов кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Милиция аталган факт боюнча териштирүү иштери башталганын, 36 жаштагы Илимбек Исраилов райондук бөлүмгө жеткирилгенин маалымдады. Ал укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренесине майда бейбаштыкка ылайык административдик камакка алынды. Сот чечими чыкканга чейин Исраилов райондук милицияда камакта болот. Ага 5,5 миң сом айыппул салынат же 30-40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат, болбосо 3-5 күнгө чейин камакка алынат. Эскерте кетсек, Илимбек Исраилов жакында эле Бишкекте өткөн Facebook пати кечесинде алып баруучулар Чыңгыз Рыскелдиев менен Керемет Сабыржанованы микрофон менен урганы тартылган видео соц тармактарга тарап коомчулуктун сынына кабылган. Андан кийин ал кечирим сураганы тартылган видеону Facebooктагы баракчасына жарыялаган. Исраилов өзүнүн жоругу туура эмес экенин, ал үчүн өкүнүп жатканын айтып, алып баруучу жигит менен кыздын алдынан өтүп кечирим сураганын билдирген. Ошондой эле ал элден да кечирим сурады. Бакен Кыдыкеев атындагы театр оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Реконструкциянын алкагында көрүү залдарын толугу менен жаңыртуу, техникалык жабдууларды модернизациялоо жана кызматкерлер үчүн шарттарды жакшыртуу каралган. Театрдагы курулуш иштеринин жүрүшү менен министрдин орун басары Тимурлан Ажималиев таанышып келген. Бакен Кыдыкеев атындагы театр биздин маданий тарыхыбыздын маанилүү бөлүгүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Биз бул театр заманбап талаптарга жооп берип, өзгөчө жаштар үчүн кызыктуу болуусу үчүн баардык аракеттерди көрүп жатабыз. Жаңыртылган театр жөн гана спектакльдерди коюу жай эмес. Ар бир адам искусство менен жакындан тааныша турган чыныгы маданий борборго айланат, деди Ажималиев. Оңдоо түзүү иштери аяктагандан кийин 2023-жылдын 2-кварталында театр кайрадан өз эшигин көрүүчүлөргө ачат деп күтүлүүдө.
отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен Эмбанктын эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 Эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Медиралиев жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров татыктуу иштеди. Арба Кейджи сайтына элекүүлүү Медиралиев маек куруп берген. Маегин сиздерге сунуштайбыз. Медер Кубанович, Акылбек Жапаров өкмөт башчы катары кандай иштеп кетти деп ойлойсуз? Жогорку кеңешке депутат болуп келгени мен Акылбек Жапаров тууралуу бир да жылуу сөз айтпаптырмын. Тескерисинче интервьюларымда сын пикиримди, терс көз караштарымды айтып жаттым. Байкап жүрдүм, экөөбүздүн мамилебиз муздак болчу. Бир да жолу анын кабылдамасына барбадым. Парламенттин трибунасынан мактаган да жокмун. Мен ойлойм, биз ушундай форматка өтүшүбүз керек экен. Киши кызматта турганда кошоматка кой союп, жалпалактабай, тескерисинче кемчиликтерин, катачылыктарын айтып, ал эми кеткен соң калыспагыбызды беришибиз керек. Менимче ал киши татыктуу иштеди, элге тест каарман катары калды. Бирок мамлекеттик институттардын негизги принцип администрирөө практикада кандай болуш керектигин көрсөтүп кетти. Азыр жаңы шайланып жаткан өкмөткө да айттым. Бизде саясатчылар экиге гана бөлүнөт. Радикалдуу оппозициячыл же радикалдуу бийликчилер. Бийликчилер бийлик туура кылса да, туура эмес кылса да мактай беришет. Оппозициячылдар болсо бийлик туура кылса да жамандап, жер менен жексен кыла берет. А биз центристик көз караштагы саясатчылар жакшы иштерин колдоп кубаттайбыз. Терс иштерин айтып, сындап альтернативалык көз карашты сунуштап турабыз. Баңгизаттык рекламалагандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну караган мыйзам долбоорун демилгелеп жатыпсыз. Анын азыркы иштеп жаткан мыйзамдан эмне өзгөчөлүгү бар? Азыр 21-кылымда бул өтө чоң көйгөйгө айланды. Жаштардын арасында аптекалык наркомания, синтетикалык баңгизаттарды колдонуу аябай жайылып кетти. Интернет адам баласынын турмушуна жакшылыктарды алып келгени менен терс жактарын да жармаштырууда. Каталышуу, баарлашуу жеңил болуп калды. Бирок ошону менен бирге эле социалдык тармактар аркылуу каалаган өлчөмдө синтетикалык баңгизаттарды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүп калды. Мурдагы героин, кокаин сыяктуу салттуу баңгизаттарга салыштырмалуу азыркы жаңы чыккан синтетикалык заттар аябай таасири күчтүү. Эки жолу даамын татып көргөн адам кайтарылгыс болуп бузулат экен. Ошого бөгөт коюш үчүн биз мыйзам долбоорун даярдадык. Министрлер кабинети саламаттык сактоо министрлиги менен аныктап түзгөн тизме бар. Ошол тизмеге кирген баңгизаттарды реклама кылгандар азыркы мыйзам боюнча айып пул гана төлөсө, биз 3 жылдан 10 жылга чейин камалсын деп жатабыз. Экинчиси, аптекадагылар жаш балдарга дарыларды рецепти жок саткандыгы үчүн аларды айып пулун 200 миңге көтөрүүдөбүз. Андан тышкары ишине айдалып 2 жыл ал кызматта иштей албайт. Алда жардам бербесе аптекалар лицензиясынан ажырайт. Бул чарбалык маселе эмес, бул коомдун күчтүү ден соолугу бекем мүчөлөрүн өстүрүүгө багытталган мыйзам. Мыйзам долбоору азыр кайсы стадиясында? Эки комитет жактырып, эртең биринчи окууга келет. Кудай буйруп депутаттарыбыз колдоп берсе, өтүп бир айдын аралыгында күчүндө калат деп билдирген элекүүлүү Медер Алиев. Жаза аткаруу кызматы соттолгондор тыюу салынган буюмдарды өз ыктыяры менен тапшырганын билдирди. Жазаларды аткаруу кызматы Бишкек шаары жана Чүй облусундагы түзөтүү мекемелери менен убактылуу кармоочу жайларда отургандар мыйзамсыз жолдор менен пайдаланып келген 685 даана уюлдук телефонду тыюу салынган буюмдарды өз ыктыяры менен көрүп беришкенин билдирди. Бул тууралуу мекеме 24 декабрда тараткан билдирүүдө жазылган. Маалыматка караганда соттолгондор жана иши тергелип жаткандар мындай кадамга тиешелүү түшүндүрүү иштеринен кийин барышкан. Андан тышкары жаза аткаруу
аткаруу кызматы жабык жайлардагылар туугандары, адвокаттары менен байланышып туруусу үчүн ал жактарга стационардык жана уюлдук аппараттарды орнотууну убада кылган. Мыйзамга ылайык соттолгондор жана айыпталуучулар үй бүлөсү жана жакындары менен жылына 5 жолдан 14 жолкуга чейин телефон аркылуу сүйлөшүүгө укуктуу. Буга чейин социалдык тармактардын колдонуучулары абак жайларда кармалып тургандар ачкачылык жарыялаганын, айрымдары сабалганын жазышкан. 23 декабрда 10дон ашык киши ушундай талап менен аталган тергөө абагынын алдында чогулган. Алар абакта кармалган жакындар менен жолуктурууну талап кылышкан. Жаза аткаруу кызматы мындай маалыматты төгүндөп, жабык жайлар штаттык режимде иштеп жатканын билдирген. Акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 21 мекемеде отургандардан кабар алган. Мекемеден азаттыкка маалымдашкандай, абакта кармалгандар 20дан ашык киши 20 декабрдан бери ачкачылык кармап жатканын айтышкан. Ошондой эле абакта 21 декабрдан тарта айыпталуучулардын жана соттолгондордун жактоочулары менен жолугуу жадыбалы өзгөртүлүп, ага ылайык ишемби жана жекшемби күндөрү дем алыш күнү болуп эсептелине баштаган. Акыйкатчы институту жазык процесстик кодексинин 46-беренесине таянып, айыпталуучу өз жактоочусу менен жекеме-жеке жана чектөөсүз убакытта эркин баарлашууга укуктуу экенин эскертти. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Акыйкатчы институтунун бул билдирүүсүн төгүндөдү. Бакиев ондогон буйртма өлтүрүүлөргө 86 адамдын атылганына жооп берсин. Курманбек Бакиевди актоо аракеттери эл ичине бүлүк салып, нааразычылыкты урчутпайбы, от менен ойноп жатышкан жокпу деп Арба-KG сайты ар кандай медиа эксперттерге, активисттерге суроозу аткан. Суроолорун сиздер менен бөлүшөбүз. Жоопторун сиздер менен бөлүшөбүз. Рита Карасартова, укук коргоочу. Бул маселе боюнча бир сыйра тамырларыбызды тартып сынап бизди чыдай болмой калышабы дегенди өткөрүшкөн. Эгемендик алган жылдан тарта өлкөбүздү башкарган бүтүндөй президенттердин баштары кошулган жыйында ынтымакка келели деген аракеттер болгон. Бул эми президенттердин ортосундагы алака жалпы элдин ынтымагына эч кандай таасир бербегенин жашоо көрсөттү. Бакиевдин артында кылмыш иштери бар, заочно чечим чыккан. Мамлекетке кирбе деген маселе жок, кире берсин, бирок кирди дегиче козголгон иштери боюнча камакка алынышы керек. Конституциялык сотко Бакиевдин жактоочусу эмне деп кайрылганы боюнча менде толук маалымат жок. Ал жак кандай жооп кыларын күтө туралы. Ал эми коомчулук өлкөдө болуп жаткан ар кандай саясий мотивдеги кырдаалдарга көз салып турат. Сот аркылуу митингтерге тыюу салынгандан кийин эл нааразычылыктардын ичине катууда. Кайсы күнү кандай кырдаал акыркы тамчы болуп жарыларын эч ким айта албайт. Мүмкүн Бакиевдикидир. 86 адамдын өмүрү кыйылган. Алардын эң жакын ага туугандарынын бирөөсүнүн атасынын, баласынын, сүйүктүү жарын ырзалары ченемсиз. Алар кечиреби, менимче кечирбейт деген ал. Урмат Акунов, жарандык активист. Курманбек Бакиевди актоо аракеттери эл ичине бүлүк салат. Бул өтө туура эмес кадам. 2010-жылы 86 адам ага чейин биздин атабыз Бакиевдин зөөкүр заманын айынан курман болгон. Анан бүгүн эчтеке болбогондой, бир да адамдын башынан бир тал чачы түшпөгөндөй актайлы жаап келүү жана башка ушундай нерселер азыркы бийликтин беделине катуу шек жаратат, бетине көө жабат. Алар өз убагында акырынан жем жегендиктен жөн отурбай тымызын аракеттерин кылышууда. Бирок ошолордун ыплас иштеринин аркасында акталып кетүүсүн ойлогондор таптакыр алысмын. 2010-жылда Каргашалуу Коголаңда каза болгондон сырткары канчалаган жарадарлар ок жеп майып болушту. Канчасы бүгүнкү күндө зар какшап жатышабы, ошондогу талаптануучулукту, рейдерлик басуу алууларды айтпаганда да Бакиевди актоо аракеттери коомчулуктун талкуусуна жана сырткы саясий күчтөргө курал болуп бериши ыктымал. Качкын Булатов, укук коргоочу. Курманбек Бакиевди алып келүүчү актоо аракеттерин ким кылып атса, ошо адамдын өз башына тиет. Себеби Бакиевдин жасаган кылмыштары өтө көп. Медет Садыркуловдун буйртма өлүмү кимдер аркылуу болгонун Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Үсөн Кудайбергенов, Тынчбек, Рыспек Акматбаевдер, Санжар Кадралиев, Руслан Шабатоев, Геннадий Павлюк жана башка ондогон буйртмалар, өлтүрүүлөр Бакиевдин тушунда болгонун эч ким унута элек. Мындай кылмышкерди актоо жана алып келүү бул чоң жаңылыштык. Ал эми ак үйдүн алдында каза болгон 100дөн ашык адамдарды кантебиз? Эч ким кечирбейт, от менен ойноп жатышат. Айтып отурса кылмыштар өтө көп. Анын баарын бүгүн унутуп коюп, жакшайып тосуп ала тургандай, элдин баары акылынан ажыраган келесо эмес да деп жазган Арба-KG сайты.